Assalamu alaikum Kırgız halkım. Урматтуу аталар, урматтуу агалар, жиендер, кошуналар, байкелер, тагалар, авалар, аяш авалар, жалпы бир туугандар, кыргыз халкым, амансыздарбы? Эфирде кайрадан Тез кабар каналы. Биз Бишкектеги Вриом унаа базарындабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бүгүн 2018-жылдын 9-декабры. Вриом унаа базарынын оң жактагы биринчи кирген воротасынан, оң жагынан так айтканда ортодогу чай ичүүчү ашканалардан оң жагында чыгыш тарабында мисалы арзаныраак унаалар ушул жакта сатылат. Бирок аралаш Audи'ден баштап Lexus'ка чейин Matiz, корейский бүт аралаш сатылат. Андыктан мен азыр сиздер үчүн жарым саат бою кызмат кылам, бааларын билип берем. Чекеден тартмакчымын. Кандай унаалар туш келсе тартып көрсөтө берем. Аягына чейин көрүңүздөр, кийин анан мага претензия койбоңуздар, мен колдон келишинче сиздерге кызмат кылам. Ал эми сиздерден мага болгон жардамыңыздар класс, комментарий жана поделиться. Урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, биз биринчи эле мына чекеде кирген жерде рассрочкага сатылып аткан машиналарды көрөбүз азыр. Бул унаалар бул жерде 5-6 машина турат. Азыр унаалардын ээлери бизге бааларын айтып бермекчи. Могу канча деп атасыз байке? Кундайды? Кундай 1 жылдык рассрочкасы менен 4,5. 1 жылдык рассрочкасы менен 4,5 миң доллар экен. Телефон номерин жазып алыңыздар, ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. 1 жылга 4,5 миң долларга берет экен. Ашерби канча байке? Ашарбы 4,5 наличка болсун. Ашербинин наличка 4,5-га, рассрочкасы 1 жылга 5,5 болот. 1 жылга 5,5 миң доллар. Андан кийинки уна. Бул сатылдыбы? Бул сатылыптыр. Кийинкисин көрөлү. Байке, келсеңиз. О чекедеги унааларды көрсөтүп коелу. Могул жерде Volkswagen турат. Универсал. Азыр баасын сурайбыз. Наличка канча, рассрочка канча байке? Айтыңызчы. Бул деген рассрочка 4,000 1 жылга, наличка где-то 3,200. Наличка 3,200. Мерседесчи? Лупари. Сатылды да. Канчага сатылды? 7,000 доллар. 7 миң долларга. Honda Accord? Honda Accord 4,5 миң 1 жылдык рассрочкасы 5,600. Рассрочкасы менен 5,600, эгерден албосо 4,5 миң доллар. Lexus канча байке? Accord канчадан Accord? Lexus'ты айтып коюңузчу. 13 миң. Рассрочка. Жок. Наличкага 13 миң доллар экен. Ал эми рассрочкага канчага аласыздар? Сиздер телефон чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Ушул жерде мына жигиттер ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар, унааларды наличкада сатып атат, рассрочкага да сатып атат. Рассрочка канча экен? Ар бир ар кандай экен да байке. Биз кийинки унааларды баштадык. 2500 доллар турат экен. 91-жылы чыгарылган 2 объемдогу Passat B3. Бирок сырткы бити өтө жакшы экен. Бул жерде BMW турат. Бул унаадагы жакшы BMW 520 кузов. 2002-жылы чыгарылган 4500 доллар. Көк түстө, ички салону ачык кожный салон. Mercedes-Benz C-шка кара. Байке канча деп атасыз? Саба? 3,5 миң доллар. Кара түстө экен. 3,5 миң доллар. 93-жылы чыгарылган 2 объем. Ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Абалы жакшы экен. Биз бир катар айланып кете берели. Могул жерде как раз Audи'ни сурадыңыздар эле. Отличный состояниеде Audi турат. Жашыл түстө экен. Жүрүшүн караңыздар. Бар жол капоттун ичинен бери бардыгы таптаза. Кимге карайт? Сизге карайт? Канча деп атасыз? 4500 доллар да? 97-жылы чыгарылган 1.8 объем. Бул Audi Автомат A4 да? Автомат A4 экен. Отличное состояние. Идеал. Родной краска да? Охо, мына. Унаа деген ушундай болот. Таптаза. Азыр кардарлар көрүп атат. Канча миң километр жүрдү экен? Пробег 27. 27. 276 миң километр жүрдү. Абалы өтө жакшы экен. Караңыздар. Мына Audи'ни сурадыңыздар эле. Audi
Дагы бир Audi турат бул жерде. Бул кадимки A4 Audi. Көрүп турасыздар. Жанагы сыяктуу эле Audi. 2 объемы. 2003-жылы чыгарылган $3800. Абалы өтө жакшы экен. Карап көрүңүздөр. Audi'ni сурагандар үчүн Mercedes-Benz турат жанында. Бул унааны да көрөлү. Канча деп атат экен муну? Кимге карайт? 150. 150 миң сом. İçinde oturat. 150 миң сом. Кызыл түстөгү Mercedes экен. 150 миң сом. Родной краска 92-жылы чыгарылган 2-3 объем. Канчага бересиз, байке? 145ке бересиз, а? Ички абалын караңыздар. Ичи деле состояниясы жакшы экен. 269 миң километр жүрүптүр. Каерде жүргөн уна? Шаарда жүргөн аз айдалган да. Az айдалган, а? Караңыздар. Унаанын состояниясы жакшы экен. Эми сиздерге Audi 100'dün старушкасы. Старушканы дагы мен сиздерге бир катар көрсөтүп коеюн. Audi'ni сурагандар деле көп. Мен бул унааны крокодил деп коем. Негизи Ошто Баткенде крокодил деп коет бул унааны. Баасын билели $135 миң турат экен. 85-жылы чыгарылган 2-3 объем. Канчага бересиздер, байке? 130. 130. 250 миң километр жүрүптүр. 130 миң сом. Audi 100 старушка. Бул кадимки Toyota East. Сервис цветте азыр базарда турат. Правый руль. $4500 экен баасы. 2003-жылы чыгарылган 1.5 объем. Toyota East. Кийинки уна Mercedes-Benz, кадимки Luparik. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, өтө жумшак машина. Немистердин заводунан чыккан. $4000 экен баасы. 96-жылы чыгарылган 3.2 объем. Газ менен дагы жүрөт экен. Абалы жакшы. Бишкекте Матиздер да турат. Негизи ушул катарда Матиздер көп экен. Оштогу Матиздер менен салыштырып көрүңүздөр. Мен экөөнүн тең баасын сиздерге айтып коем. Бул Matiz 135 миң сом турат экен. 2010-жылы чыгарылган 0.8 объем. Сары түстөгү Matiz. Анын жанында ак түстөгү Matiz турат. Бул уна баасы $2000, 140 миң сом экен. 2008-жылы чыгарылган ак түстө. 0.8 объем. Matiz 2. Honda CR-ны да көрсөтүп коелу. Тоо ташка чыкканга, той топурга мингенге, айылда жүргөнгө өтө жакшы унаа болуп саналат. 98-жылы чыгарылыптыр. Баасын азыр сурап көрөлү. Канча деп атасыз? 4,5. 4,5 деп атасызбы? Канчага бересиз беке? 290 миң километр жүрүптүр, а? Тез кабар каналынын көрүүчүлөрү сиздин унааңызды көрүп атат. Канчага бересем, мындай жакындаштырып айтыңчы. Bilmiyorum, сүйлөшөбүз да жаккан боло баалашып. Канчага берем деп ниет кылып келдиңиз? 4,5 деп койдум базарда, билбейм, базар чечетен. 3,8ге берет экенсиз, а? Жандай бул. Болбой калабы? Жакшы. $4000 бир аз жогораак кылып беришим мүмкүн экен. Сиздер сурап соодалашып көрүңүздөр. Мына жерде дагы унаалар бар. BMW-ны көрсөттүк. Ford унаасы экен. Кызыл түстө. Сиздерге карайбы? Ford унаасы. $3500 экен. 2 объем 2003-жылы чыгарылган. Автомат. Ого, салондун ичи таза экен. Флешти жутуп атыптыр. Mercedes 190'ды да сурап коелу. Кара түстө экен. Mercedes-Benz 190. Бул унаанын баасын алып сурайлы. Баасы канча деп атасыңар? Баасы түшүп берем жакшы деп. 222 миң километр жүрүптүр, а? Канчага түшүп бересиңер? 130 миң сом экен. 85-жылы чыгарылган 2-3 объемдогу Mercedes-Benz 190. Кара түстө. Бишкекте базарда турат азыр. Көк түстөгү Nissan Primera'ны да көрсөтүп коелу, универсал. Бул унаанын чыгарылган жылы 2001-жылы чыгарылыптыр. $2000 сурап атыптыр, 130 миң сом дейт. Эгерде сиздерге жакса карап көрүңүздөр, абалы жакшы эле экен. Алып минсе болот. Канча деп атасыз?
Тақсыр? 130 деп атасыздар, а? 130 миң сом Nissan Primera универсал. Авалы жақсы эле, бир аз ремонтторун талап кылат экен. Покраска кылыш керек, тиги сиздер көрүп турган жерлерде. Эми ал жагын өзүңүздөр карап көрөсүздөр. Honda Stream'ди көрсөтпөдүң го, баасын айтпадың го дебеңиздер, кара түстөгүсү бар экен, бар. Бишкекте базарда турат. Honda Stream орто экен авалы. $3700, 2003-жылы чыгарылган 1.7 объем. Канча деп атасың болушу байке? Ачыңыз сиз салонду көрөлү. Honda Stream сурагандар көп негизичи. Аркасын караңыздар. Ичиндеги состояниясын бир катар көрөлү. Түшүнүктүү. Мына кадимки Honda Stream. Авалы орто экен. Өтө жакшы дей албайм, өтө начар дей албайм. Орто экен авалы. Туура эле айтып атамбы? Канчага берем деп ниет кылып келдиңиз базарга? Болушу 3,5 берем. Болушу $3,500 бересиз, а? Анда түшүнүктүү. Бул Mitsubishi экен, мен биринчи жолу көрүп атам. Таластын номер экен. Кандай унаа экендигин жакшы билбейм, бирок көчөдө көрүп калсам керек. Биринчи жолу маани берип жатам. Бул унаанын чыгарылган жылы 2001 автомат экен, бензин. 0702 66 66 28 деген телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Канча деп атасыз, багасы канча? 2.9, э? $2900 экен бул унаанын багасы. Mitsubishi Dion дейт. Кезектеги унаа бул Volkswagen Charan серый цвет экен. Азыр базарда турат. Бул унаа 2002-жылы чыгарылыптыр, баасы $4650. Телефон номерин жазып алыңыздар, чалып сурап көрүңүздөр. Opel Zafira'nын чоңураак кузовтогусуна окшошураак экен. Эшекти сүйлөсөң кулагы көрүнөт деген сыяктуу. Азыр эле Charanдан кийин нары бассак Opel Zafira чыгып калды. Opel Zafira'dагы темно-синий цвет деген. Бул унаанын баасы $3200. 2003-жылы чыгарылган 1.8 объем. Opel Zafira. Эми Nissan'дын X-Tral'ы. Негизи базарда X-Tral'дар азыраак кездешет. Бирок мындай вид жакшы унаа, жол тандабас. Тоо ташка мингенге, айылда жүргөнгө өтө жакшы унаалардын катарын толуктайт. 2003-жылы чыгарылган 2 экен объему. $6300. Авалы жакшы. Ички абалында караңыздар. Жакшы экен. Көрүңүздөр. Мына ички салон X-Tral'дыкы мына ушундай болот. Аркаңкы тарабы. X-Tral керек болсо чалып байланышыңыздар. Канчага бересиз болушу байке? 4800-гө бересиз, а? 4800-гө берет экен. Бишкекте унаа базарда турат. Чалып байланышыңыздар. Кайсы? Бул A6 экен, Audi. Түсү эмне деген түс эле бул? Темно-синийге окшошураак экен, кыскасы. Бунун баасы канча? Канча дейсиз? $3000. 2001-жылы чыгарылган 2.5 объемдогу Audi A6 A6. Эгерде унаа ачык болсо мен ички абалында көрсөтөйүн. Жалтырайт го, жалтырайт. Комплектациясы жакшы экен. 185 000 километр жүрүптүр. Салондору таза. Баасын уктуңуздар. Кадимки Audi маркасындагы унаанын A6 варианты. Бул унааны жакшы билесиздер. Перевозчик деген кинодо көрсөтүлөт. Аппак түстөгү отличный состояниядагы Golf 3 турат базардачы. Таптаза кылып жууп коюптур. Сонун кылып базарга алып чыгыптыр. Абалы өтө жакшы экен. $2700 сурап атат экен Golf 3. Ак түстө 92-жылы чыгарылган 1.8 объем. Караңыздар. Ички абалы. Сколько просите? 500. Караңыздар.
Mına arkasında ошол эле Golf 3'nin janında Passat B5 Plus turat. Universal. Üstünde bagajnigi menen. Aval ötө жакшы экен. Бул уна $4300 bağlanıp жатыптыр. 2003-жылы чыгарылган 1.6 объем. Демек 1.6 объем экономичный болот. Бул жагын карап көрүңүздөр. Biz 4-cü sektorдун 2-ci katarına öttük azırça. Matizler bir 5-6 matiz uşul jerde katar tizilip turat. Men tez sizlerge көрсөтүп берейин. 2011-жылы чыгарылган 145 000 сом сурап атат. Серый светтеги мatiz. Авалы жакшы экен. Анын жанында бордовый светте турат. Бул 2011-жылы чыгарылган. Бул 170 000 сом сурап атыптыр. 0.8 объем. Андан кийин көк түстөгү matiz 145 000 сом. 2003-жылы чыгарылган. Анын жанында 170 000 сомдук турат. Корейский matiz 2. 2004-жылы чыгарылган. Андан ылдыйракта ак matiz турат. Азыр кардарлар көрүп атат экен бул унаны. Бул 2002-жылы чыгарылыптыр. Баасы канча мунун байке? Болары 100 бе? Болары 100 экен. 2002-жылы чыгарылыптыр. Кааласаңыздар телефонунда жазып алыңыздар дагы чалыңыздар. Көрдүңүздөр телефону? 100 000 сом окончательно дейт. Андан ылдыйракта дагы 2 matiz турат. Бул кызыл түстө экен, 2005-жылы чыгарылган. Бирок баасын жазбаптыр. Менимче оштон келген окшойт. Дагы молочный цветтеги matiz. Бул 2008-жылы чыгарылган, баасы 150 000 сом. Өтө срочно сатылып атат экен бул matiz. Мына ушундай. Мына бул жерде Mazda унасы турат. Бул өтө жакшы уна. Mazda Primacy 2000-жылы чыгарылган, баасы $3200. Без вложений дейт. 0780 35 34-кө чалсаңыздар болот экен. Mazda Demion'un эле чоңураагы. Audi деген биздин туугандар көп болду эле. Мынанда 3 катар Audi түзүлүп турат. Audi S4 турат бул жерде. Үчөө тең Audi S4 окшош цветте. Азыр бааларын билебиз. Бул Audi A6 экен айткандай. 2002-6 экен объем. 94-жылы чыгарылган $4800. Анын жанында дагы бирөө турат. Караңыздар. Бул A6 94-жылы чыгарылыптыр, $4800. Ошондой эле түстө. Анын жанында дагы бирөө турат. 96-жылы чыгарылган. Бул бир аз темныйраак экен. Бул $4300. Эми BMW-га кезек келип жетти. Базарда өзгөчө көзгө илинип дагы бир BMW турат. Бул BMW-дан 34-чү кузову. Өзгөчө жасалыптыр. Спортивный варианттагы унаа мына ушундай. Ички абалы караңыздар. Салондагы жакшы экен абалы. 3300 деп атасыз ба экен? 91-жылы чыгарылган 2.5 экен объему. Эгерде ушул унаага кызыксаңыздар, сөзсүз түрдө телефон чалып көрүңүздөр. Бишкекте эле болсо керек. Бишкекте эле болосузбу? 0706 24 24 11-ге чалсаңыздар, жигиттер жооп берет. Шаарда эле сиздер соодалашып сатып алып коюп, шаардын ичинде минсеңиздер болот. Мен эми Lexus'tu көрсөтөйүн. Lexus RX 300. Ачык көк түстөгү RX экен. 2001-жылы чыгарылган 3 объем $6800. Ички салону ачык түстөгү кожный салон экен, өтө жакшы, абалы. Көрүп турасыздар. Сиздики? Абалы жакшы экен. Suzuki'ni да көрсөтүп коелу. Бул жерде Suzuki Wagon Air Plus турат. Серебристый цветте, өтө короткий малолитражка. Өтө сонун унаалардын катарын толуктайт. $2700 экен. 185 000 сом эсептесеңиздер де болот. 99-жылы чыгарылган объем 1. Көрүнүшүн караңыздар. Өтө жакшы автоунаа. Мага жагып атат. Эгерде сиздерге кызык болсо, сөзсүз түрдө кызыгып көрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыз акча болушун? 70. Канча? 170. 170 000 сом. 210 000 километр жүрүптүр, а? Suzuki
Вагон R+, да bu? Блин, я не знаю, плюс, не плюс, ну, вагон это. Мына жерде Subaru Forester турат, бордовый цвет, 4 ВД. Бул унаа дагы өтө жакшы унаа. Assalamu алейкум. 212 000 километр жүрүптүр. $7700 экен. 2002 жылы чыгарылган 2 объем турбо. Subaru Forester өтө жакшы автоунаа. Эң негизгиси турбосу өтө жагымдуу болот, өтө газды басса уча турган унаалардын катарын толуктайт. Анын жанында Outlander турат, Mitsubishi. Бул унаага дагы кызыксаңыздар керек. Кызыл түстө экен. Чыгарылган жылы 2003, 2 объем $5300. Газ менен дагы, бензин менен да жүрөт экен. Кызыл түстөгү Mitsubishi Outlander. Мен 3-чү катар менен жогору карап бара жатам. Бирок сол жакта мынандай көзгө илинип атат бир унаа. Бул Nissan маркасындагы өтө бийик унаа экен. Жерден жарым метр эле бийиктикте турат. Жерден жарым метр бийиктикте турат. Караңыздар. Nissan Patrol экен. Караңыздар, өтө бийик. Тогу мене турган машина. Азыр баасын билели. $4500 экен. Nissan Patrol 2.8 объем 92-жылы чыгарылган. Караңыздар, өтө тогу мене турган, тогу колдоно турган унаа. Туристтерге өзгөчө жарашат. Mercedes-Benz'in поддержкасындагы сиздер жакшы билесиздер, ак түстө базарда турат. Бул унаа 92-жылы чыгарылган 2 объем 190 000 сом сурап атат экен. Ички абалы, сырткы абалы деле жакшы негизи. Эгерде ушул поддержканы сатып алабыз десеңиздер, кызыгып көрүңүздөр. Абалы өтө жакшы экен. Ички абалы да жакшы. Сиденьялары эч бир жери жыртылбаган, отурбаган. 312 000 километр жүрүптүр. Абалы жакшы экен. Сиздер эгер ушул унаага кызыксаңыздар 0708 47 00 74 номерлерди чалып байланышсаңыздар болот. Поддержка. Кезек Golf 4ге келди, урматтуу туугандар. Эч жака алыстабай туруңуздар. Башка жака которулбай туруңуздар. Баасын билели, канча деп атасыз? 8 сурап атасыз. 164 000 километр жүрүптүр. $8000. Ички абалы дагы жакшы экен. 3800, 2000-жылы чыгарылган, объем 2. Golf 4. Жашыл түстө. Маздага кызыксаңыздар, ушул унааны да көрүңүздөр. Бул Mazda 323 кузов. Караңыздар, азыр байкебиз базарга алып чыгыптыр. Канча вакыттан бери минесиз муну, байке? 1,5 жылдан бери 319 000 километр жүрүп коюп турсуз, а? Заводдон чыккандан бери. Баасын айтайын азыр. Караңыздар, сырткы абалы вид жакшы экен. Туманкалары бар. Баасы $3100, демек $3000 бериши мүмкүн. 2001-жылы чыгарылган 1.6 объем механика, телефон номерин жазып алыңыздар. Абалы жакшы. Mazda 323. Кийинки унаа. Бул Opel Meriva. Bunday унааны мен ошто вообще кезиктирген жокмун, бирок интернетте көргөн элем. Бишкектеги унаа базарда кезиктирип жатам. Темно-синий цвет экен. Салон жабык. Бир катар салонун караңыздар. Мына ушундай состоянияда экен. Ачты. Ого. Салон дерзкий экен, дерзкий. Караңыздар. Салон дерзкий экен. Volkswagen Opel'din Meriva'sı. Бул унаа 2004-жылы чыгарылган. Бир хозяин миниптир. 1.8 объем. Баасы $4700. 4200 окончательно. 4200, да? Биз дагы деле 4-сектордун 5-катарында жүрөбүз. Бул жака бюджетный варианттагы унаалардын катарында Honda Odyssey да чыгыптыр. Белый жемчуг. Салам алейкум. Канча деп атасыз, байке? $4000, да? Каерде жүргөн унаа бул? Шаарда. Шаарда, Бишкекте. $4000.
Белый жемчуг. Сырткы вид жакшы экен. Honda Odyssey minivan 7 орундуу. Өтө жакшы унаалардын катарын толуктайт. Бул унаа 99-жылы чыгарылган. Объем 2.3. Кадимки Mercedes-Benz S класстын Seshka'nын универсал версиясы турат. $3300 экен. 2000-жылы чыгарылган 1.8 бензин менен жүрөт экен. Жашыл түстөгү Seshka'нын универсалы. Өтө жумшак унаалардын катарын толуктайт. Мен ушу катар менен ылдыйга түшүп баратам. Мына жерде дагы бир унаа турат. Mazda Demio. Mazda Demio'nun baası $2000 eкен. 1.3 объем 2000-жылы чыгарылган. Mazda Demio темно-синий цветте. Эште калды салаңыздар. Биз эми 5-чи катар менен ылдый карап баратабыз. Мында дагы бир унаа турат. Охо, фары учуп чыгып турган сыртка. Кечинде кайра кирип кетсе керек бул фары. Бул не деген унаа экен? Вообще көрүнүшү башкача го. Маркасы деле жок. Дуту экен өзү дагы. Toyota Celica дейт. Toyota Celica 1991-жылы чыгарылган автомат 2 объем, баасы 130 000 сом. Обменге болот экен. Телефон чалып көрүңүздөр. Телефон жазып койдук. Ички абалын көрөлү. Ого, шикарный, да? Мотор, коробка Camry 168 000 километр жүрүптүр. Как? Мотор, коробка от Camry 2.2. 2.2. Молодец. Караңыздар. Ого. Кана ушул унааны алып гонкага чыксаңыздар. Кийинки унаа Nissan унаасы. Сизге карайбы экен? Бул көрүнүшүн караңыздар. Вид өзгөчө да. Көчөдө жүргөндө сразу көзгө илинет. Бир караганда ташбакага окшоп кетет, бирок жакшы унаа. Nissan Mary дейт. 2002-жылы чыгарылган 1.3 объем, демек малолитражка $2400. Телефонуна чалып көрүңүздөр. Правый руль. Серебристый цветте. Эми ошол эле унаанын жанында дагы бир Volkswagen унаасы турат. Бул Volkswagen унаасы 94-жылы чыгарылган 1.8 объем, 150 000 сом сурап атасызбы байке? Канча убакыттан бери минесиз өзүңүз? 3-4 жылдан бери, а? Biz ошол 5-чи катардын аягына чыгып калдык. Мен алыстан эле көзүмө илинди Honda CR-V 2. Honda CR-V 2 тартпай койдуңго, баасыны билип бербей койдуңго деп претензия койбосун деп атайын шашып пушуп келдим. $5300 турат экен. 2003-жылы чыгарылган 2 объемдогу Honda CR-V 2 правый руль. Üstünde bagajniki de var ekan. Негизи мен билбеген унааlardын кээ-бирлери Бишкектеги унаа базарына чыгып тур, Mitsubishi Chariot дейт. Chariot дейт. Биринчи жолу көрүп атам. Адаштың, тур эмес айттың дебеңиздер. Биз билбеген унаалар да бар да. $2700 турат экен, 2.4 объем, 97-жылы чыгарылган. Mitsubishi. Ак түстө. Passat B3'лерди жана көрсөттүк. Мына бул Passat B4 экен. B4'ни да көрсөтүп коелук. Баткенский номерде темно-синий цветтеги B4 экен. Бул унаанын баасы 180 000 сом. 94-жылы чыгарылган 1.8 объем. B4. Ушул катар менен жогору чыгып кете берели. Мына бул жерде ого, Mercedes-Benz'тин S классы, Seshka'nын аркасы короткий версиясы экен бул. Серебристый цветте. $3700 экен, 2003-жылы чыгарылган 1.8 объем. Сизге карайбы? Аркасы башкача экен бул унанычы. Караңыздар, короткий экен. Аркасы короткий, AMG деген жазуусу да бар экен. Көрдүңүздөрбү? Аркасында эшиги жок го мунун. Эки эшик экен да бу. Ошон үчүн короткий турбайбы? $3700. Көрүңүздөр.
Biz 30 minut boyu sizler menен birge bolduk. Kийинки унаа Honda Fit. 2005-жылы чыгарылган 1.3 объем $4600. Көк түстө. Honda Fit. Оштогу Honda Fit'тер менен салыштырып көрүңүздөр баасын. Жөтөлүп калтырмын. Күн да суукта. Бул S4. Audi. Мына ичин караңыздар. Охо, моторун силиндрлери эки тараптуу экен. Ичи таптаза. Жалтыратып алып келиптир базарга. Күрөң түстөгү S4 экен. 91-жылы чыгарылган 2 алты объем 220 000 сом экен. Механика. Мен эми ушул унааны көрсөтүү менен бул чыгарылышымды жыйынтыктаймын. Эгерде аягына чейин көргөн болсоңуздар, ким аягына чейин ушул чыгарылышты көргөн болсо, комментарий жазып коюңуздар. Мен аягына чейин көрдүм, үзбөй көрдүм, эч жака которулбай көрдүм деп жазып коюңуздар. Мен билгендей болоюн. Канча адам ушул видеону аягына чейин чыдап көрдү. Мен сиздер үчүн чыдадым, зерикпедим. Сиздерди да көрөлү. 280 000 сом турат экен. 2006-жылы чыгарылган Niva Chevrolet. Объем 1.7. Экономичный вариант. Тоого айыл апага мингенге өтө жакшы унаа. Барыңыздарга ийгилик каалаймын. Сиздер бул чыгарылышта Тез кабар каналынан Бишкектеги Вриом автоунаасындагы 4-сектордо турган унаалардын бааларын билдиңиздер. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.